Assalamu alaikum Muhammed Ahmed. Assalamu alaikum. Asbahta al-yawm Kırgız. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Кудай буйрса Мадина шаарындагы тарыхый жерлерге зыярат мына курма бакка барабыз. Видеодон алыстабай туруңуздар. Кудай буйрса Караколдун эле кыргыз орталык. сиздерге колустан келишинче тартып жеткирип берген аракет кылабыз. Биздин айдоочубузга ушундай ак калпак кийгиздик. Салам деп кой. Айтып коңуз. Salam Kırgızistan. Anta pul. Salam Kırgızistan. Салам Кыргызстан. Машалла. Намула. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Жаңа эле Жомарт ажыкем айтып кеткенде, азыр Мадина шаарындагы тарыхый жерлерге зыяратка чыгып баратабыз жамаатыбыз менен. Тарыхый жер дегенде эмнени түшүнсөк болот, биз азыр чыгып баратабыз. Биз ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага келген кезде эң биринчи ошо Куба деген айылда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге жайгашып, ошол жерде эң азыркы учурда аты Таква мечит деген бир ат менен кошумча аталган Куба мечитине зыяратка барабыз эң биринчи эле. Анан эки кыбылалуу мечит, анан Саба масажид деп коет. Хандак өрөн жеринде аксап согушу болгон жер. Андан ары чыгып Куран заводко барабыз. Андан ары чыгып Ухуд тоосуна барып, ал жерде тарыхый жерлери бар, 50 шейит сахабанын кабыры бар, аларга зыяратка барабыз. Андан кийин курма бакка барып, ал жерден эртең биз Меккеге кетмекпиз. Ошол жерден умранын сабактары болот. Ал жерде жакшы Кыргызстандын ысык шорпосу болот. Шорподон ичип, тердеп, жакшы сабак кылып, анан кайтып келип калабыз иншалла. Жамаат менен тааныштырып коеюн сиздерди. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Кандай болот ажы байке? Alhamdulillah. Зыяраттар кабыл болсун. Жакшы иншалла. Жамаат каластын жамааты. Кол көтөрүп коюңуздар, балдарыңыздар көрөт. Салам айтып коюңуздар. Çok rahmet ballarıma, Allah razı olsun. Ballarıma rahmet. Allah razı olsun. Мынакей энелерин, апаларын ажыга жиберип, кандай бүйүк жерде дуа кылып, баталарын беришип атат. Сиздерден ниет кылыңыздар. Келин балдары. Allah razı olsun. Машалла. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандай болот зыяратта? Alhamdulillah, Allah'a şükür inşallah. Кандай болот зыяраттар кабыл болсун? Кандай болот сизге? Жакшы жагып атабы ажы зыяраттар? Чоң апа кандайсың? Жақсы эле. Жакшы эле жүрүсүзбү? Дуа кылып атасызбы? Аябай. Бул Амандоздун апасы, бул кайненеси. Азаттын апасы, Амандын келинчеги. Assalamu alaikum. Бул жак менен тааныштырып коелу, биздин карындашыбыз белгилүү Айберес Ранчиева. Assalamu alaikum. Ал эле тасыр. Кабыл болсун. Эсенин келинчеги, апасынын келинчеги. Ассаламу алейкум. Wa alaikum salam. Rahmat, Allah razı olsun. Кандай болот? Жакшыбы, жеңил болуп атабы? Alhamdulillah, Allah razı Дуа olsun. кылып атасыздарбы досторго, Кыргызстан элине, Талас элине? Sözsüz, sözsüz. Assalamu alaikum. Buket. Azat. Азат. Жекте келген. Таластын баары дайын кош керек болот. Assalamu alaikum. Сиздерге тааныштырдым жамаатыбыз боюнча. Allah subhanahu ve taala siz менен биздин бардыгыбыздын умра сапарыбыздан алгачкы күндөрүбүз, алгачкы зыяраттарыбызды Allah subhanahu ve taala өзү ыраазы болуп менден кабыл кылсын. Азыр сиз менен биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары жана ошонун шаарынын айланасындагы тарыхый жерлерге чыгып бара жатабыз зыяратка. Albatta Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте өзүнүн мубарак хадисинде айткан, ошол хадиске токтолойлу, анткени ар бир иш ушул хадиске байланыштуу. Иннамал а'малу бин-ният, ар бир амалдар бул ниетке жараша болот. El görsün üçün bolsa el görsün üçün bolot, yer görsün üçün bolsa yer görsün üçün bolot.
Allah razılığı üçün bolsa Allah'ın razılığı üçün bolat, nerse üçün bolsa nerse üçün bolup kalır. Elbette siz menen bizdin bir gana maksatımız Allah Taala'nın razılığına jetiyor boluş керек, урматтуу мусулмандар. Анан эл, жер жана башканы да анысыз деле сиз менен биз кылабыз, көрөбүз. Ошон үчүн биздин кылган убактыбыз, кетирген убактыбыз, койгон кадамдарыбыз, иш аракеттерибиз текке кетип калбаш үчүн ахиретте Алла Субханаху ва Тааланын алдында биз белек сыйлыктарга ээ болушлук үчүн сиз менен бизде эң биринчиден Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн